Assalamu alaikum ekендештер. Kuba Taksi kanalına hoş kelipsizler. Бүгүнкү чыгарылышта такси тема боюнча болмокчу. Артта турган баланы көрүп атасыздар. Бул жигиттин аты Нурсултан. Assalamu alaikum. Айтамын анан ей, атадан гана калган мурасты. Жаңы бир заман ей, жаңын баба салтын улантты. Round and around and around and around we go. Ooh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. That really shit that I think about the way you move. Бекендештер, көңүлүңүздөрдү 20 секундка бура кетейин. Россия шаарында кимде ким такси тармагында иштеп аткан болсо, ушул Асман паркын сунуштамакчымын. Асман паркы уже 2 жылдан бери элдин ишеничинен кайтпай иштеп келишет. Такси аппаратынын проценти 1,5, курьер, доставка, грузовой баарын подключение кылып беришет. Выводтун проблема болгон эмес, үй болбойт да. Так что келиңиздер, чогуу иштейбиз. Астынан номерге чалып, Куба таксиден келдим деп иштей бересиздер. Assalamu alaikum Нурсултан. Кандай жакшы иштериң? Жакшы байке, рахмат. Камырып иштешип келдиң өзүң, Бүгүн эмне тема боюнча кылсын сөздөр? Бүгүнкү тема деле обсуждение деп орусча айтканда эме кылалык байке. Такси жаатында болуп аткан азыркы көйгөйлөр, кыйынчылыктар, жанагы эле аттестация, ошого окшогон жанагы путевой листтерди айрып, унаа токтоткончу жайларга таштап кеткен, жолдогу эреже боюнча жана бөлөк өлкөдө жүрөбүз демчи. Бөлөк жерде жүрөбүз. Бияктын маданиятын сактап, рызкыбызды бир аз болсо да ушул жерден таап жеп аткандыктан кичине өзүбүздү да кыргыздар эзелтеден эле маданияттуу, өтө токтоо, сабырдуу элбиз го. Ошону ушул жерден көрсөтөлүк деген. Ошондой сыяктуу темаларга сүйлөшсөк туура болот го дейм. Анда экрандан алыстабай аягына чейин көрүңүздөр. Өтө кызыктуу темалар болот, суроолор болот, жооптор болот дегендей. Бул видеодо Гапаров да болот. Гапаровду баарыңар таанысаңар керек уже. Ал машинада отурат, ал бир аз сайын келет. Так что кет. Нурсултан, өзүң таксиде канча жылдан бери иштейсиң? Эмне болуп таксиге келип калдың? Ошол жөнүндө бир кеңири айтып берсең. Өзүң тааныштырып дегендей. Салам алейкум көрүүчүлөр, жалпы баарыңарга салам. Өзүм Кыргызстандан, Кеминден болом, Кемин районунан. Атым Нурсултан. Такси жаатына, такси тармагына 3,5-4 жыл болуп калды, 4 жылга чукулдап калды да. Андан мурун көз айнек саткан дүкөндө иштечүмүн, складта. Оптикада уже мындай эле көз айнек? Жок, оптикада, чоң центрде. Анан кийин аяктан жумуштан чыгып калып, кыргыздар эми мындай өзүбүз ар жак бер жакка урулуп көргүбүз келет да. Ошол маалда мен көрчүмүн да, мен менен тең балдар таксиде да бөлөк жерде иштеп жүрөт депчи. Анан кийин эмне себептен мен бир нерсем кемби деп таксини кумир тутуп неметкем да. Бул менин бир чоң катам экен да. Ал жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Эң негизгиси матч салам. Жумуштан чыгам. Яндекс доставка матч 50 миңге, кредит алам 150 миңге. Айтпай эле коеюн, аякталганым бирок процент бешеный болчу. Алып 50 миңге матч сатып алам. Бир дөңгөлөгү шипы, жана зимнич, бир дөңгөлөгүндө шишка, асты ржавчина чирип калган. Мен эми шопурдун баласымын, бирок ошончо деле биякта машина айдап көргөн эмесмин мен. Бул чоң эме да, мындай опасность орусча айткандачы. Туруп эле набурага неметип кеткем да. Бирок бир нерсени айтайын. Ошол маалда Кудай деген кур калбайт деген чын экен да. Колуман келбей атса дагы жараткан ушул нахожусь в чужбине, жардам бер мага депчи. Кичине дуа кылып ошентип чыкчумун да. Азыр ойлосом байке, ошол маалда ошол матч менен мени МКаттардан, чоң магистраль шосселерден мен тебелеп эле кетмек экен да, азыр ойлосом. Бирок Кудай өзү сактаптыр да. Араң эле жүргөн матч болчу экен да. Араң айтып атпайм байке. Калдырап эле. Ал менен мен Сергей Посадтын ар жакта Александров деген город. Мага кызык болчу. Мен өзүм мындай пейзажтарга кызыгам да. Каяка заказ түшсө эле кете берчүмүн. 300 сом, 400 сом тапсам деле.
ошентип матчты аягында билдим, тыйын деле чогулбайт, убакыттын текке кетип атат. Анан кийин таксиге алайын деп тааныштардан такси алдым, эконом класс. Анан ошентип таксиге кирип баштадым. Ошо. Анан калып калдың ошо менен. Ошо ойдон калып калдым. Анан эми мен эч кимдин оюн өзгөртпөйм, Кубойке. Эч кимдин оюн өзгөртпөйм. Ар бир инсан унутчак деген котормосуз да. Унутчакпыз, унутуп калабыз. Бирок бир нерсени айткым келет. Жаш болуп алып, жаш кезиңде такси бул эме экен да, мындай. Поракты чогулткан эле жер экен да, өрттөп түрүлүп учуш керек да болду. Бир аз бул мааниси акча чогултуп алып, бир нерсеге вложение кылып, андан ары бирдеке кылып кетиш да. Бирок эми Кудайга шүгүр, алхамдулилля, мындай рызкыбызды таап жеп атабыз. Бирок мен жаштарга совет бербейт элем да, мен өзүм эле жапжаш эле балам да. Таксиде калып кетет экенсиң да. Андан кайсы жылы калдың? 98, 1998. ба? Бирок келечек азыр өнүгүп өсүп атпайбы? Бул мындайча айтканда байке стадный рефлекс деп коет да. Жыргаганыбыздан келип аткан жокпуз да. Эгерде на холодную голову башты иштетип ойлонсок, таксиден да жакшы жумуштар бар, бирок негедир мен дагы деле такси тармагында жүрөм да. Негизи жалпысын айтам да, бул мындай өзүмдүн арманымды эмес, бул айтып аткан сиз менен интервью кылып атабыз да, мындайча айтканда. Балким ушул видеону бирөө жарым көрүп, таксиде бир аз тыйын топтоп бөлөк жака жумшайт өзүнүн кыялдарыначы. Ар бир адамдын өзүнүн кыялы бар. Анан убакыт өтө берет экен байке. Стадный рефлекс. Все куда идут, и я туда же. Бардым, Кудайга шүгүр, иштеп атам, үйлөндүм, жардам берип атам. Бирок болбосо канча деген ушул жерде Москвада, жегиле Россияда, чет өлкөдө таланттуу кыргыз инсандар, жаш адамдар бар. Баарыбыз тең эле ошо өзүбүздүн кыялыбызды четке түртүп туруп эле бир нерсенин аркасынан колап кеткенбиз да. Анан сөздүн мааниси жыйынтыктоосу боюнча айтканым, колдон келсе таксиге иштеш керек. Мен эч кимге эметпейм, ар бир адамдын өзүнүн эрки да. Бирок колдон келсе, будучи молодым, орусча эметип жаман көрбөйсүздөр, кичине бир аз орусча эметип коеюн. Кыргыз элем, айыл эле өскөм. Бир аз тыйын топтоп, өзүңдүн кыялыңа реализация кылуу үчүн топтоп жумшаш керек экен. Анткени убакыт зымыраган куш дегенде байке, уже 4 жылдын бат эле билинбей эле өтүп кетти да. Ушу 4 жылда таксиде иштеп жүрүп бирдеке кылдыңбы мындай? Эмнеге кайсы эмнеден иликтире жетиштиң? Мисалы таксиде иштеп жүрүп. Болгондой эле айтайын. Айта бер болгондой. Үй салдым, машина алдым деп мен көкүрөк кагып айтпайм эч убактачы. Таксинин иштеген да көрөрмандар деле билет, кыйын жумушчу. Бир аз тыйын топтолот. Үйгө жардам бересиң, тиягына чөйүн десиң, биягына чөйүн десиң. Болгону үйгө жардам бердим, анча мынча. Анан үйлөндүм. Анан ушул күнүмдү эле көрүп келатам байке. Көрдүңүзбү, жанагы айткандай эле жаш кезиңде фундамент куруп алыш керек экен да. 30 жашка чыкканда хотя бы артты карасаң, мен колуман келдиби деп, муну мен кылып койдумбу деп, анан ушул ишиң менен алектенипчи. Негизи сенде өзүңдө образование бар да, мындай кайсыда окудуңар, чоң жада окудуңар? Ооба. Эмнеде окуттуңар, эмне окуттуңар? Бишкекте политехнический университетти өткөм, жогорку окуу жайда. Специальный кайсы специальность? Энергоснабжение. Ал жака эмне кеткен жоксуң? Ошол боюнча. Же болбой калды. Же айлык асыппы, же эмне? Мунун баары тең дүйнөнүн аркасынан кубалайм дегенге эле такалат да. Балким өзүмдү бөлөк жактан көрөм депчи. Болбосо атам деле киргизип коймок жумушка, Север Электрде иштейт. Өзүң ошакта 5 жыл окугансың, кадимкидей 5 жыл окуп контракт төлөп эме аласың? 2 жыл окудум, 2 жылдан кийин заочно которулуп, анан кийин чыгып кеттим да, анан кийин заочно бүттүм. Дипломум бар, Кудайга шүгүр. Бирок негедир кесип менен иштегенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Мүмкүнчүлүк болсо да көңүлүм болгон жок да, сөзүн ачык айтканда. Ошондой. Ошондой экен. Анда дагы бир темабыз, жана өз
видеонун башында айтып өткөндөй эле таксидеги жанагы жигиттер машинасынын артына Кыргызстан желегин чаптап, кыргызча сөздөр чаптап алган, жазып алгандарды өз Москвада жүрсөк, ошону сен тура көрөсүңбү негизи? Ошол патриоттук, алар патриотпуз деп атат, бирок патриоттукту башка жагынан көрсөтсөк деп дейм да менчи. Ал аны чаптап желегин мисалы бирдеке болуп, ошол кыргыз жигит таксист жолун авария болуп калса, артында кыргыз желеги турат, анан сразу таанып калат да кыргыз экенин депчи. Мисалы көп жерден байкап жүрөм да, ошончу. Ошого кандай карайсың негизи? Туурабы ошо чаптап жүргөн? Бул жакшы тема да, актуальный. Эми менин жеке менин оюм. Мындай маданияттык жактан, көз караштан караганда патриоттук сезимди негизи бөлөк жактан көрүшөт да, бул менин жеке оюм. Мындайда орусча айтканда, орустарда мындай сөз бар экен да. Выезжая за пределы своего села, ты представляешь своих родителей, свое воспитание. Выезжая за пределы своей страны, ты представляешь весь свой народ. Глядя на твои поступки, сөйлөгөн сөздөрүң, будут судить, кто ты и кто за тобой, какой народ стоит, и кто тебя воспитал в конце-то концов. Анан кийин жеке өзүм оюмду айтсам, бул туура эмес. Анткени мен деле эме жол эрежесин бузам, аргасыздан бузуп калам. Анан желек менен эметкенде бул жаман көрүнүш да. Артында желек турат, анан кысып келет. Сразу билип калат ошто. Сразу эле билим калат. Сразу билим калат кыргыздар экен. Анан эч кимге деле купуя эмес деле болуш керек, байке мындай Яндекс навигаторлордон бир ДТП болуп калса деле мындай комментарий жазып коюшат го. Бияктын жарандар анан басып окусаң, классика дейт. Таксист ДТП болуп калган. Ооба. Приезжий дейт. Көңүл шатат болуп калган да. Анан бул менин жеке оюмча бул туура эмес да. Биз кечиресиз байке, бул бөлөк жерде, бөлөк мамлекетте жүргөндө ушулардын бияктын мыйзамына баш ийип, мыйзам эметпейт да, мындай желек койгон болбойт да, андай жок. Бирок желекти алып койгон эле туурааак го дейм байке. Анткени таксисттер навигатордо иштейт, бияктан заказ берип калат, кирип кетесиң, бирөөнү да сүзүп кетейин дейсиң, анан аркаңан көрөт да. Ошол мекендеште ошол желекти негизи алып эле койгондор туура да, негизичи алып коюш керек. Уят болобуз да. Эми патриоттукту башка жагынан, башка жерден көрсөтсөк болот. Варианттар көп патриоттук көрсөткөнөрчү. Именно желек чаптап алып койгула ошону. Ошо бетиңе эле айтайлы. Кимден чаптап алса. Анан жанагы байке путевой лист. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Жакшысыңбы? Жакыныраак көрүнбөй калдым. Жалгыз баштады го. Не для кого не секрет, мондай унаа токтоткончу жайларга барсаң, путевой листтерчи монтип майда айрылган болот да. Аны бир эле мен жашаган жерден көрбөйм. Бир эле сиз жашаган жерден көрбөйсүз. Ал бүт эле жерде да. Не тем болот? Путевой лист боюнча тутуп жаткандарды. Торлордо. Мен түшүнөм, машинеге унаага мындай путевой колдонулган путевой листти алып коюп койгон мындай кичине кооптуураак да. Бирөө таап алчу болсо, эми билесиздер ким. Аябай көпкө чалып кетесиң да. Бирок эми колдон келсе машинени токтотуп 5 мүнөт тияка урнага барып ырытып койгон, майдалап урнага ырытып койгон туурараак да, мусоркагачы мынаасын. Путевой лист аябай көп кездешет да байке. Ошондойду токтотсок. Асана кыргыздардын жазгысы, фамилиясы, аты. Байке, мындай да, мен деле видеодон көрүп калам да, WhatsApp'тардан келет де, буларды койбойсуңар депчи. Мен деле парковкадан көрүп калам. Жана сизге айткандай эле. Эринбей барыпчы. Акырын арасын ачсаң, кыргыз фамилия, кыргыз жарандын аты. Ошо путевой листти айрып ыргытпай эле, зерикпей эле бир 10 шакты карап туруп эле барып ыргытып койгула мусордун ящиккачы. Анан болду, тема закрыта уже. Анан тытып ордуна ыргытып, андайдын да кереги жок мекендештер. Ошону просто ошол чыгарылышта ошону айта келе дегенбиз да. Койгойдучу, уят болбойду депчи. Башка жерде жүрүп алып. Капаров, сен өзүң кандай иштеп атасыңбы? Ооба. Иштеп жатасыңбы? Кызганып Я.
Ооба, иштен келдик. Нот иштедің бе? Ооба. Иштедик буюрса. Сен темаң боюнча, кесарт боюнча айта келгенде эле, Кесарт. кылып атасың беле? Ооба. Кесарт. Мекен Элдин баары эле бүтүп калды окшойт походу кесарт. жок, бүтпөгөндөр эле бар экен, бар экен. Мекендештер жанагы эле баягы мен постоянно чыгарып жүрөм кесарт боюнча. Кимди мисалы башкалар жанагы одноразовый ача алгандар болот. Ошолорду кайра жаңылап оригинал кылып ачып берет да, ушул жигитке чаласыңар, астыда номерлер көрсөтүп турат, чалып туруп эле Кубадан же деп кылсаңар, короче, кылып берет да, нормально кылыпчы. А негизи услуга канча, 1000 сомго? Ооба, аттестация аны чалса сүйлөшөбүз да. Отсложности деп коет го. Мисалы кээ бирөө мындай болуп калган экен, мындай болгондор бар экен да, мисалы бөлөк паспортко кесарт ачылып калган да. Анан башка паспорт алган. Или ID картка ачылып калган. На самом деле загран менен жүрөт деген сыяктуу. Анан баарына эле Алланын ыраазычылыгы деп мындай нормальный эле по карману эле по свойски эле кылып атат. Келишим эле кылып коесуңар да. Келишим. Могу Асмандын балдарынын баарыныкын почти 50% бекер эле кылып берген. Башында договор болгондой элечи, айткандай сөзгө туруп элечи. Анан көп эле байкелер же инчектер кайрылат, даже уктатып кеткендер деле бар. Мына отуруп Кесарт ачкандан кийин просто ошол 1000 сом, 2000 сом үчүн аларды издебей элем да, өз абирине дегендейчи. А так ошол эле. Эмне жанакы путевойду айтып атпайсыңарбы? Могу менин жака дагы кээде ыргып калып көрөм да, тытылып калгандарды. Действительно карасаң кыргыздардын аттары да. А мен ошол азыр каналдан деле көргөндөр ыргыткандарды деле көрөт болуш керек да. Ошолорго мына ачык эле сөз да. Мен мал деп эле айтам да. беткеле айтасың да. Беткеле мал деп эле айтам да. Ал адам эмес, адамдык сапатын жоготуп койгон адамдар кылат да. Нормальный адам андай кылбайт да. Мен өткөндө группага жаздым го, мен кетип атканда, ошо по пути кетип атып, машинадан асфальтка эле кайдымкы эле могу юности деген көчө бар го, чачып кетти да. Түндө баягы движение деле аз го. Эринбей ошону карадым да. Ошо көчөгө эле чачып кеткен да. Ошондой адамдар баягы адам катары эле санабайм, кечиречи. Мындай билбейм мен, нормальный мындай акыл эстүү адам андай кылбайт да. Аны ыргыт, бир жерге токтоп ыргытып кой аны, напримерчи. Азыр мына электронный путевой деген чыгып калыптыр, ошого өтүп алгыла да, баарыңарга эле совет берем да. Аны катып сатып жүрбөй элечи. Серьезно, мен азыр электронный менен жүрөм. Ал канча сом айына? Айына 1000 сом экен. 1000 сом экен бе? Ооба. Күн 60 распечатка. Кадимки эле 60 лист сатып аласың го. Ошондой эле 60 распечатка экен. Нормальный эле. Мен жыра калып калдым. Катпайсың, нормальный бары өтүп коюп турам, бир жумада бир барып демедечи. Как положеночи. Тесттен өтүп, по желанию да, короче. Ошондой эле. Дагы эмне теманы көтөрөлдү жигиттер, айтпа. Ынтымак, кыргыз алды ынтымак дегенде өткөндө баарыбыз тең эле күбө болдук. Группаларда форсировать этип жүрдү го. Проспект Вернадскийде биздин мекендештер. Анан ушул жактан бир баса белгилеп кетем да. Бул жактан мындай эмес да. Жагалданып месен мен өлө видеону көрүп мен мындай ичимен деп калдым да, сүйүнүпчү. Өлгөчө жана ошол жакта катышып до конца турган байкелердин бири жана блогерчи, Алмаз байке. Алмаз байке. Кимде ким көрбөсө ошол видеону мен бияка алып коем, ошону до конца көрсөңүздөр, өтө кызыктуу видео болгон. Уже кете азыр 17 000 адам көрүп койду. Ошол видео эмне болуп болгон, эмне болгон, аягы эмне болуп кетти, ошону көрүп аласыздар. Айта берем. Ошо Алмаз байке барып, эми ал жактан баарыбыз тең чоо жайын көрдүк, мен кыскача айтып коеюн. Бияктан эмне болду? Эң байкаштуу ошо барып, тамагын таштап, сиздин интервьюңуз, тамагын таштап, уруп барып алмаштырып коеюн деген да. Барып ага жол бербей, бүт баарын чётко, грамотно, ясно. Ондай элечи, мөөрдү басып коет го, конкретночи ошондой эле болгон да. Ошо менен эмнени айткым келет? Бири-бирибизди кичине каш кабактын ортосунда кырсыкчы. Бири-бирибиз кичине бирдеке болуп калсак, кудай бетин ары кылсын, токтоп жардам берип, акыбал сурашып, көңүл жан эригитет го байке негизи. Бирөө бирденке сурап койсочу, иним депчи, мага бирөө айтып койсочу, иним жакшы элеби баары деп токтоп. Байке жакшы байке, салам алейкум, бара бериңиз, жакшы байке, рахмат деп. Көңүл дең негизгисичи, бөлөк жакта жүргөндө. Ошону дагы ынтымактуу болуп, бири-бирибизге азыр
бизде популярный болгон сленг менен айтканда катыбайчы. Алмаз, көрүп атсаң сага салам, сага респект. Салам алейкум байке, аябай тазаматсыз, блин, тазаматсыз. Неме жанагы ошо күнү как раз сенден ночь менден ночь болдуң ошол Ооба. случайдачы. Бирок действительно мындай эме реакция жаман тез болду да. Бир моментте эле уже түтүп болуптур деди эле, экинчи моментте эле уже балдар барып калышыптыр да. Ооба, балдар барып ооба. Резкачы. Бирок ошондой случайлерде негизи мисалы биздин группада эле бар, пример кылсакчы. Көп балдар мындай да байкайбыз да, группаларда мындай активный эмес, мындай группада окуп коюп эле жүрө берет, мындай группада мындай наоборот адамдар менен сүйлөшүп, баары табышып, таанышып, чай ичишип дегендейчи. Ошентип тааныш болгондо мындай поддержкада көп болот да, тез мисалы группадан жазсаң резко реакция болот дегендейчи. Биздин группаларда көбүнчө кандай кылат? Суроо берет, бизеке жообун алат, ошо менен бүттү эшегиден суудан өткөндөн кийин жок. Рахмат деп айтып кой. Бир вопросторду берет го, мындай тигиндей деп турупчу. Ынтымактуулук деген ошо мындай элементарный мелочь нерседен башталат да. Байке жанагы эмеден дагы болдугу сбор. Хамза, Байкан, инчектерибиз да наристелер. Ошону байкабайсыңарбы? Азыркы 4 кыз Аймерим деген кызга сбор болот. Ошол 4 кичинекей наристе, бир наристе кичине элди үгүттөдү, калганы элди бириктирип таштады. Муну менен эмнени айтам? Кыргыз каякта болбосо дагы бири-бирибизге ушундай күйүмдүүрөөк болушубуз керек. Не обязательно жанагынтип акча которуп, көңүл. Кандай жакшыбы? Эмне болду? Не көмөк керекпи, жардам керекпи? Не болду? Жардам керек жокпу? Болду, байке рахмат, кетип берилди. Болду, ошол сурап койгончу. Анан ар кандай эме болот, кээде пассажир менен болуп калат, анда түшүнүшүп алат. Бирок негизи айтам да, негизи бири-бирибизге бөлөк жерде жүргөндө күйүмдүү болуп, ынтымактуу болсок, аябай болобуз, жакшы болот. Мына регистрация маселесин кылып кетеличи. Жакында могу хостел, фальшивый кылып, элди алдап жүргөндөр жакында силерге охота болот да. Баягы планды ишке ашырасызбызчы. Буюрса просто жакшылап ойлоңула да, кийин кеч болуп калат уже кармалганыңардан кийин. И так уже өткөндө бир экөөнү кармаганбыз, уже просто суранычтан видеосун мындай бетин чыгарган жокпуз да. Көп случай болуп атат ошондойлор. Биздин группадан эле кайрылат го, регистрациясы базада жок болуп калат. Реестрге түшүп калат ошонун айынан. Биз мындай эч ким барып ошол регистрация кылгандарды биз барып туруп, мисалы, жана акча жеп кетет атпайбы, ошол адамдарды биз барып сабабайбыз, урбайбыз, эме кылбайбыз. Просто закон боюнча эле ошону өтүп коет. Бияктан адамдарга айтып коебуз, болду. Алар өздөрү эле табылат да. Мыйзам чегинде. Мыйзам чегинде эле алар айтып атат магачы. Сага да айтып атпайбы, мага да айтып атат. Сүрөтүн жиберип койчу, ошол кылып аткан адамды мага сүрөтүн атпайбы дейт. Я сам найду дейт да. Сөздүн ачыгы мындай айтканда ошо закон ишенимдүү эле уже бул статьяда чыккан, жакында бул уже закон чыккан, фальшивый документ менен заниматься эткендергечи уголовный дело да. Мурда административный болсо, азыр уголовный отурат, анын үчүнчү. Просто мен билем аяктан 2-3 баланы постоянно кылгандардычы. Мен аларга словесно айттым да. Мондай кылбагыла жигиттер, эртең мондой болуп калса, анткени булар гарантия берип алышат да, алар деле посредник болуп барып туруп хостелге койдурушат, же бир жерге койдурушат, резиновый квартираларга койдурат, акчасын алат, лишь бы алар кандай кылат? Жолукпайт дагы. Паспортуңарды жибергиле, документиңерди жибергиле, акчасын которгула, болду да. Мындай высвечивать этишпейт да өздөрүчү. Анан ошолорго просто Москвада эртең кыйын болуп калат да, эртең ким жаман, биз жаман көрүнүп калабыз ортодочу, баягы булар кыргыз эметип атыптыр, бирок на самом деле бирок действительно алар воздухтан акча кылып атышат да, мындайча айткандачы. Ошо адамдар фальшивый регистрация кылып аткандар адамдын, бир кыргыздын тагдырын бузуп коюп атса да, кээ бир кыргызданчы. Полиция кармалап, кээде депорт болуп кетип атышат, же болбосо лишний акчага да түшүп атат да, там выезд кылыпчы, кирип келип ошо. Кайра ушу көп акча түшүп калат да, мисалычы. Конечно. Кээ бир адамдар угуп атат, бир семьяны регистрациясын кылып коюп, ал регистрациялар баш бүт бар жарабайт. Кайра ошо адамдар кайра чыгып келип атат да, ошол керекпи дейм да. Сахарованын дагы азыр Сахаровага барбай эле кылып беребиз деп дагы аябай көп ошондой рекламалар чыгып атат да. Аларга вообще эме даже близко жолобогула да. Эмнеге дегенде
елестетсеңіз силердин ордуңарга барып алганды тапшырабы, силердин ордуңарга барып алдында сейдик тапшырабы мисалы да, бүт ал жактан обязательно барып өтүш керек да, то что алар жасап берип аткан ал фальшивый да, ооба айта берет там оригинал там тигиндей мындай депчи, на самом деле агаларга вообще ишенбегиле. Регистрацияда кылдыртканда обязательно жолугуп кылдыргыла, кебетесин көрүп, сүрөткө тартып, мындай кебетеси болсун да, паспорттун сүрөткө тартып, чын эле прозрачный неметкен бала адам болсо, бирок вряд ли жолукпайт да бул фальшивый кылгандарчы, вообще алар көрүнбөйт, алар только по телефону гана иштешет. Ошол эмне комфорт плюста эмне жумуш кандай болот деп ушуну сүйлөп. Ал жөнүндө уже сүйлөшүп бүттүк. Бүттү. Мекендештер эме сөз нускасы мондай да. Кудайым буюрса жакында ошо описание ылжан көрүп атасыздар, Нурсултан деген название. Ушул Нурсултан деген жигит жакында кудайым буюрса Москвада көйгөйлөр боюнча негизи эле Москва боюнча эмне тартайын деп атасың? YouTube канал ачам деп атат. Ошо кирип азыр кирип подписка эмесин басып коюңуздар. Буюрса дагы бир блогер пайда болуп атат Москвада. Блогерлердин саны көбөйүп атат, кудай буюрсачы. Көбөйө берсин, ушулар жашасынчы. Эме блогер болгондо эми бул да мээнет кылып реклама тарткан дагы ал деле жакшы, бирок мен негизи мындай достопримечательность, жакшы зданиялар, мисалы үчүн Тульский метродо Чыңгыз Айтматовдун биздин чоң чыган сквери бар, Ленинградский шосседе Манас атабыздын немеси бар, эстелиги бар. Ошондой болгон сыяктуу нерселерди тартып, Бодрос деген баня бар. Чайхана бар. ушундай канал эме болот деген ниетте болуп атам да, мындай развлекательный. Рекламалар түшүп калса тартасың? Кээде такси жөнүндө ар тармактуу да байке. Ар тармактуу. Анда ачып атсаң ошо каналыңа ийгилик, кудайым буюрса. Рахмат байке. Толковый блогер болду, анан андай чача-мача болуп эле бар го, жана кишинин гыжырын кайнаткан. Ошондой эмес, мындай чача-мачасы жок мындай. Болсо толковый болсо жакшы. Блогер дегенчи аябай катуу болуп кеткен. Өзүм аябай ылдый жакта эле жүргөндү жакшы көрөм да. Мындай эле видео тарткан бала болоюнчу. Эме деп койду. Чала блогер деп. Ошондой болсо болот го. Жакшы. Ошо мекендештер бүгүн аябай душевный сөздөр болду. Ушундай эле бир какой-то бир жардамыбыз тийсин деп эле ушундай видеону чыгардык. Кимде ким аягына чейин көрсө, баарыңарга рахмат. Подпискадан кылыңыздар, лайктан оюңуздарды бул жака жазыңыздар. Бүтүргөн да? Всё. Кыргыз элим, иштериңерге ийгилик, өдө кырсыктан алыс болуп, Кудай деген кургалбайт, дуа кылып, үйдөн жакшы ниет кылып алып, ишти кылып, аман эсен мекенибизге кайтып, ата-энелерибиздин жаныбызга баралык. Ошол бири-бирибизди сыйлашып, урматташып, могу көйгөйлөр, бул көйгөйлөрдө кичине тартипке кылып койсок, биз жакшы адамдарбыз го, кыргыздар негизи элечи. Бат эле оңолуп кетебиз. Оңолчу эле. Ошон үчүн баарыңыздарга чоң рахмат ушу көргөнүгө. Дагы айтем, мен блогер дегенде аябай сүрдөп кетип атам. Мындай эле видео тартып. Кийинки выпускта мен болом буюрса блогер. Ошо мениз. Макул мекендештер, көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум. Салам.